Акыркы жылдарда заман талабына ылайык арзан жана сапаттуу курулуш материалдарына болгон суроо талаптар өсүүдө. Мындан улам Баткен облусундагы жеке ишкер Европанын стандарты менен жасалуучу заманбап курулуш материалдарын чыгарган ири заводду курууну колго алган. Автоклавдык газобетон чыгаруучу заводдун жабдуулары Германия мамлекетинен алынып, немис технологиясы менен курулуп жаткан Кыргызстандагы алгачкы ишкана. Материалдар чет мамлекеттен келип атат. Өзбекстандан, Казакстандан, Кыргызстан да мындай завод салына элек, биринчи завод салынып атат. Аябай жогорку деңгээлде болот. Мировой стандарттардан өткөн технология, германский технология менен чыгат материал. Газобетон кирпичке альтернативдүү курулуш материалы болуп саналат. Адистер аны табигый материалдардан жасалган экологиялык таза продукция, турак жай же дагы башка курулуш объектилерин курууда арзан жана сапаттуу болоорун, жылуулукка туруктуу экенин белгилешет. Продукция дүйнөлүк стандартка жооп берет. Жогорку сапаттагы курулуш материалы алгач ички рынокто сатылат. Бул завод автоклавды газобетон блокторун чыгарат. Курулушка пайдалануу кирпичтин ордуна мындай айтканда альтернатив материал. Кубаттуулугу 160 000 кубометр жылымдык продукция чыгып турат. Түз ишкерлерден 100 адамдан ашык камсыз болот. Ишкананын кубаттуулугу жылына 160 000 куб метр продукция чыгарат. Үстүбүздөгү жылдын күз айларында пайдаланууга берилсе, 150 адам жумуш менен камсыз болот. Заводду куруу үчүн айыл өкмөтү тарабынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Заводдун курулушунан кабар алган облус башчысы өндүрүш максатында дагы кошумча жер бөлүп берүү керектигин белгиледи. Бул бүт оборудованиялар, технологиясы бул германский болот. Азыр бүт оборудованиялар дагы жакында уже келип түшөт. Биз бир июлдун аяктарында бүтөбүз деп туруп пландаштырып жатабыз. Эгерде бүгүнкү күндө ал ишке кирип калса 150 кишиге жумуш орду түзүлөт. Андан кийин экинчи этапта 50 гектар жер биз кошумча бөлүп беребиз. Ал жерге дагы кошумча ишканалар ачылат. Заводко керектелүүчү ак кум Кадамжай районунун Кан айылынан ташылып келинет. Ишкананын сметалык баасы 14,5 миллион АКШ долларын түзөт. Заводдун курулушуна Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан да каражат бөлүнгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.